Assalamu alaikum. Таттуу баракча каналына кош келдиңиздер. Сиздер менен бүгүн өзгөчө даамга ээ шоколадный сметанник жасайбыз. Бул сметанник баарыңыздарга жагат деген ойдомун. Андыктан сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Менин видеомо лайк жана комментарий калтырууну дагы унутпаңыздар. Эң алгач ун менен разрыхлителди электен өткөрүп алабыз. Анын үстүнө сахар салабыз. Аралаштырып алып, үстүнө сливочный маслобузду салып, жакшылап крошка жасайбыз. Крошкабыздын үстүнөн жумурткабызды салып, камыр ийлейбиз. Камырыбыз даяр болгондон кийин пакетке салып, холодильникке 20 минутка тындырып коебуз. Эми ичинен даярдап алабыз. Жумурткабыздын үстүнө сахарыбызды салып, венчик менен аралаштырабыз. Сметанабызды салабыз. Мен 30% сметана колдондум. Анын үстүнөн какао, эритилген шоколад жана сливочный маслобузду кошуп, жакшылап аралаштырабыз. Биздин аралашмабыз да даяр болуп калды. Эми 22 диаметрди форманы даярдап алып, камырыбызды жакшылап тегиз кылып жайып чыгабыз. Ичин жакшылап тегиздегенден кийин куймабызды куябыз. Жана кызып турган духовкага жиберебиз. Биздин сметанник духовкадан чыгып, толуктай муздап, холодильникте 2 саат тоңуп турду. Эми акырындык менен фольгадан бошотуп алып, дасторконго тарта берсек болот. Биздин шоколадный сметаннигибиз да даяр болду. Бетини өз каалооңузга жараша кооздоп алсаңыздар дагы болот. Каалооңузга жараша шоколад да куюуңуздарга болот. Баарыңыздарга аш болсун, сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Менин каналыма лайк жана комментарий калтырууну дагы унутпаңыздар. Эгер жасаган болсоңуздар, комментарийге бөлүшө кетиңиздер. Баарыңыздарга аш болсун.